Саламатсыңарбы жоокерлер? Саламат, болуңуз, жолдош, башкы, колбашчы. Эгемендүүлүк майрамы менен куттуктаймын. Ура! 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 Урматтуу мекендештер, биз үчүн мына ушул баа жеткис мурас болгон эгемендүүлүктүн баркына жетүү, ыйык сактоо, өлкөбүздүн социалдык экономикалык кубаттуулугун арттыруу, акыркы жылдары башталган чоң программалык милдеттерди жана реформаларды ыраттуу жүзөгө ашыруу, элибиздин бакубат, бардар жашоосу, күчтүү экономикалык жана социалдык саясат бардык иш аракеттерибиздин башкы багыты болуп калды. Бул жааттагы алгылыктуу жана чечкиндүү аракеттерибиздин үзүрү сезилип, көрүнө баштады. Эми ушул жыл ичинде жүргүзүлүп жаткан иштерибизге, ийгиликтерибизге так сандар жана фактылар менен азын-оолак токтоло кетейин. Жыл башында Кыргызстанда 2022 жыл тоо экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланып, жашыл мурас аттуу улуттук өнөктүк башталып, токой бактарын отургузуу иш аракеттери сындуу олуттуу демилгелер ишке ашырылып жатат. Бул иш аракеттердин баары азыркы учурубузда дүйнөлүк көйгөйгө айланган экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо максатында жүргүзүлүп жатат. Мамлекетибиздин коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу, өлкө эгемендүүлүгүн бекемдөө, коопсуздугун камсыз кылуу багытында коопсуздук органдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоо, чек арачыларыбызды жаңы талаптарга жооп берген заманбап техникалар менен камсыз кылуу иштерин быйыл да улантып жатабыз. Атайын багыттагы бөлүктөргө заманбап курал жарактар, аскердик жана атайын техникалар, зооттолгон унаалар, учкучсуз учактар, тик учактар алынып жаткандыгына күбө болуудасыздар. Мындай заманбап техникалардын алынышы менен мамлекеттин коргонуу жөндөмдүүлүгү жана өзгөчө кырдаалдарга каршы күрөшүү дарамети бир кыйла жогорулап, мамлекетибиздин коопсуздугу камсыз кылынды. Мамлекетибиздин энергетикалык коопсуздугун бекемдөө боюнча да иштиктүү чаралар көрүлүп жатат. Кыргызстанда эгемендүүлүктү алгандан бери өлкө энергетиктери биринчи жолу өз күчтөрү менен кыска мөөнөттө энергетика жаатында жаңы объектилерди ишке киргизишүүдө. Ал эми кыргыз энергетикасынын келечектеги флагманы болгон Камбар Ата биркесинин курулушунун башталышы өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгына жасалган чоң кадам. Быйыл чакан кестерди курууга да өзгөчө көңүл бурулууда. Бул аракеттер энергетиканын кубаттуулугун гана арттырбастан, аны экспорттоого да шарт түзөт. Келечекте Кыргызстан электр энергияны импорттоочу өлкөдөн экспорттоочу өлкөгө айланат. Кудай буюрса, Камбар Ата биркесинин долбоорун ишке ашырсак, бул иш Кыргызстандын көз карандысыздыгына биздин кошо турган чоң салымыбыз жана ири жетишкендигибиз болот. Темир жол тармагыбыздын өнүгүшү дагы жаңы багытка бет алып, эгемендүүлүк тарыхыбызда биринчи жолу темир жолдун курулушун өз күчүбүз менен баштадык. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы балыкчы Кочкор Каракече темир жолун куруу долбоорун ишке ашырууга киришти. Өз күчүбүз менен жаңы темир жол куруунун натыйжасында өнөр жай ишканаларын өркүндөтүүгө, экономиканы алдыга жылдырууга шарт түзүү, аймактарыбызда транспорт байланышын арттыруу жана жалпы эле өлкө бүтүндүгүн чыңдоо сыяктуу бир нече милдеттерди чечүүгө жол ачылат. Жогоруда аталган чоң иштердин баары мамлекеттик бюджетинен каралып, өзүбүздү өзүбүз камсыздоого багыт алганыбызды баса белгилеп кетким келет. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курабыз. Быйыл жалпы аракетибиз менен мамлекеттин улуттун кызыкчылыгы үчүн бекем туруп, өзүбүздүн позициябызды чечкиндүү түрдө коргоп, республикалык бюджеттин түзүлүшүнө чоң салым кошкон Кумтөрдү улуттук кенчибизди өз энчибизге алдык. Буга жалпы элибиз маңдайы жарыла кубанды. Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине биротоло кайтарылды. Буга жетүү оңой олтоң болгон жок, сүйлөшүүлөр абдан оор жүрдү.
биздин пайдабызга мындан да оң чечимдердин кабыл алынышына кепилдик жок эле. Эгер биз тез чечим кабыл албасак, ал арада көптү жоготуп убакыттан уттурмакпыз. Ошентсе да, мындан 20 жыл мурда эле болчу окуя ушинтип быйыл ишке ашты. Бул жалпы кыргызстандыктардын жеңиши. Бул иш мамлекетибиздин өсүп өнүгүү жолундагы ири жетишкендиктердин башаты болсун дейли. Мындан ары Кумтөр элибизге узак жылдар бою кызмат кылсын. Ошондой эле биз салык, бажы төлөмдөрүнө көзөмөлдү күчөтүп, өлкө казынасын толтуруу аракетибиздин үзүрүн көрө баштадык. 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча республикалык бюджеттин кирешеси 122 миллиард сомду түздү. Бул көрсөткүч өткөн жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгына салыштырмалуу 49,5%га же 40,4 миллиард сомго өстү. Ошентип, жүргүзүлүп жаткан каржылык экономикалык саясаттын негизинде ушул жылы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин бюджеттик чөйрөдө, анын ичинде саламаттык сактоо, билим берүү, калкты социалдык жактан камсыздоо жана башка чөйрөдө эмгектенген кызматкерлердин айлык маянасын сезилерлик көтөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Өлкөнүн саясий экономикалык туруктуулугун камсыз кылууда социалдык тармактагылардын эмгек акыларын көтөрүү жана пенсия, жөлөк пулдардын көлөмүн көбөйтүү аракети абдан маанилүү экенин жакшы билесиздер. Айрым категориядагы жарандардын социалдык жөлөк пулдарынын өлчөмү жогорулады. Ушуну менен бирге айрым жөлөк пулдардын түрү 2021 жылдын 1 октябрына чейин төлөнгөн жөлөк пулдардын көлөмүнө салыштырмалуу 100дөн 200%га чейин жогорулады. Кыргыз Республикасынын тышкы соода жүгүртүүсү 1 жарым жылдын жыйынтыгы боюнча 45%га өстү. Быйыл өлкөнүн тышкы саясатында стратегиялык өнөктөштөр жана коңшу мамлекеттер менен өз ара алакаларыбызды турукташтыра алдык. Евразия экономикалык бирлигинин талаптарын толугу менен аткарып, мамлекеттер аралык ишенимди бекемдөөгө жетиштик. Ушул жылы Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине, Евразия өкмөттөр аралык жана Евразия экономикалык кеңештерине ийгиликтүү төрагалык кылууда. Ошентип, Кыргызстан тышкы саясатта тынчтыкты жактоочу өлкө экенин, бардык мамлекеттер менен өз ара мамиле түзүүнү жана көп вектордуу саясатты карманаарын көрсөтө алды. Мамлекеттик кызматтын натыйжалуулугун жогорулатуу, кесипкөйлүктү арттыруу, кадрдык туруктуулукту камсыз кылуу максатында былтыр жергиликтүү акимдерди ротациялоо жүргүзүлдү. Кудай буйрса, бул ыкма жакшы натыйжаларды берди, буга көпчүлүк эл ыраазы болушууда. Бул ыкма быйыл сот, прокуратура кызматкерлерине да колдонулду. Билесиздер, сотто прокуратура органдарында акыйкат издегендер үчүн дегеле өлкөдөгү сот тутумуна элдин ишенимин кайтаруу максатында бул иш аракеттин маани маңызы чоң. Бул иш аракеттерибиз дагы өз максатына жетет деп ишенем. Урматтуу мекендештер, элибиз эзелтеден бери эле каада салтка маани берип, руханий баалуулуктарын туу тутуп, нарк сактаган улуу эл. Нарк населибиз элибиздин дүйнө таанымын бекемдеп, тарых жайыгынан улут катары жоголуп кетүүсүнөн сактап келген. Кылым карытып, мезгил сынынан өтүп, айрым жерлеринде толукталып, бекемделип жүрүп отурган. Бүгүнкү күнүбүздө ааламдашуунун чеңгээлине кирип, өзөгүбүз менен тамырыбызды жоготуп, наркыбызга доо кетирип албайлык. Ошондуктан элдин көкүрөгүнө уюган улуттук нарктуулукту кайра калыбына келтирүү зарылчылыгынан улам үстүбүздөгү жылдын май айындагы улуттук нарк жөнүндө жарлык чыккан. Дал ушул нарктуулуктун жазылбаган эрежелери менен жакшы тилек жарым ырыс деп, ийгиликтүү иштерибизди көп айтып, өзүбүзгө өзүбүз дем берели, колдойлу. Урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз эли улуттук руху менен күчтүү. Биз ириде тарыхы бай, эне тили көркөм, деми күчтүү, нарк билге, эркиндикти туу туткан, салттуу ислам динин карманган эгемендүү элбиз. Эне тил демекчи кыргыз тили, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн өзүнчө бир символу, улуттук иденттүүлүктүн өзөгү. Эгемендүүлүгүбүзгө доо кетирбей, элдүүлүгүбүздү сактап калабыз десек, эне тилибизге сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө кам көрүшүбүз зарыл. Ошентип, эгемендүүлүгүбүздү ар тараптан бекемдөө иштери бүгүн да улантылышы абзел. Албетте, бул оңой олтоң иш эмес, бул ары татаал, ары катаал иш.
ыкчам өнүгүп жаткан доордагы биздин алдыбызга жаңы милдеттерди коюп жаткан кез. Замандын ар кандай чакырыктарына баарыбыз дайым даяр болушубуз керек. Мындан улам Кыргызстандагы тынчтык жана туруктуулук үчүн биринчи кезекте мен кыргызстандыкмын деген ар бир жаран жооптуу болушу кажет. Эркин мамлекеттин бекемдиги ар бир жарандын аракетинен гана куралат. Өлкөбүздүн эртең үчүн болгон жоопкерчилигинен түптөлөт. Ошондуктан Кыргызстандын эртеңки келечеги кандай болору ар бирибиздин иш аракетибизге байланыштуу экенин сезип, мекенибиздин жаркын келечеги үчүн кызмат кылалы. Ынтымак бар жерде ырыс бар деген сөз бар элибизде. Кыргызстанда жашаган калктардын биримдигин бекем болуп, эркиндикти сүйгөн кыргызстандыктардын бакубат турмушу үчүн талбай эмгектенели. Ошондо гана куттуу биримдигибизди сактай алабыз. Ошондо гана өлкөнүн тынчтыгы бекемделет, эгемендүүлүгүбүз чыңдалат. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү улуттун улуу күнү мен дагы бир жолу куттуктайм. Терең билимге, руханий дөөлөттөргө, асыл наркка, мыйзамдуулукка жана демократияга таянган руханий жактан өнүккөн кыргыз мамлекетин курууга бет алалы. Улуттун улуу күнүндө тоо башында көтөрүлгөн, түндүгүн күн нуру чайган кызыл туубуз түбөлүк желбирей берсин. Жергебизде ар дайым Манас урааны жаңырып, элибиздин жүрөгүндөгү эркиндик деми өчпөсүн. Кыргызстаныбыз өнүккөн ар бир жаран өзүн бактылуу сезген өлкөгө айлансын. Рахмат көңүлүңүзгө.